Билим берүү ийне менен кудук казгандай деген накыл кеп пикиринен айтылбаган сыяктуу. Бүгүнкү күндө ар тараптан адам өзүнүн билимин өркүндөтүп өстүрүп, багуу, күчтүү эркти талап кылат. Заман талабына ылайык коомдогу жаштардын көп тармакта өнүп өсүүсү, ар тараптан билим алуусу абдан маанилүү. Аны биз бүгүн технология заманында тил билүү зарылдыгын, мындан сырткары туристтик өлкөлөрдүн өнүгүүсүн көрүп, өз өлкөбүздү мына ушул деңгээлге жетүүсүнө бир гана келечектин билими зарыл экендигин түшүндүк. Бүгүнкү күндө жаштарга көп тилдүүлүк адистиги же болбосо чет өлкө тилин өздөштүрүү көпчүлүк жаштардын көңүл чордоонунда. Көрсөтүүбүздүн каарманы эмгекчил, билим дегенде ичкен ашын жерге койгон Айбарчын Кулышева айып. Мен өзү кичинекей кезимден эле тилге аябай кызыкканмын. Кичинемден эле араб тили, англис тили, түрк тилинде сүйлөй алсам деген өтө чоң максатым болгон, өтө чоң эңсөө болгон да. Анан ошол мектеп кезинен эле өз алдымча англис тилин үйрөнүп баштадым. Түрк тилинин тамгаларын, араб тилин чоң тайынем үйрөтүп, ошол тилдерди үйрөнүп туруп, анан негизги эле максат ушул тилдерди үйрөнүп, кыргыздын улуулугун ошол элдерге даңгыжалайм деген максат болгон да. Мен ошол өлкөгө барып жашап калам деген ой болгон эмес, бирок ошол өлкөгө кыргызды өзүнүн тилинде даңгыжалап берем деген ой болгон. Кудайга шүгүр ошол максатыма мындай бир бөлүгүнө жеттим десем болот. Себеби Түштүк Кореяга барып, ошол Корей элине, Корей тилинде кыргыздын чыңгызын айттым, манасты айттык, алкулдун ырларынын маани маңызын айтып, өзүмдү бир кыргызга кичине болсо дагы кыргыз элиме салым кошкондой сездим да. Анткени биз чет өлкөгө барганда кыргыздын улуулугун айтпасак, анда барыштын деле кажети жок да. Анан чет өлкөгө барып, ошол чет өлкөнүн жакшы жагын колдон келсе, мүмкүнчүлүк болсо бул жака алып келүү болгон максат. Ал кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп эмгек жолун баштап, студенттерге билим берүү менен гана чектелбей, бүгүнкү күнгө чейин башка чет эл тилдерин өздөштүрүп баштаган. Эми my hobby'ге чейин, my hobby дегенде I make, I do, I can do, I have. Разный глаголдор менен түзүлөт. Мисалы, I can speak in English. Okay. I have to drink water. Мне надо. Эгерде have деген глаголго to уланса, бул керек деген этишти туюндуруп калат. Ар бир элек кесип тандоодо адамдын өзүнүн кызыгуусу, аны менен бирге ата-эненин колдоосу өтө маанилүү. Каалаган кесипти алып кетүүдө кызыгуу болсо, аны эмгектенүүнүн артында алып кетүүгө болот. Айбарчын эмгек жолунда өзү каалап кызыккан ишин дайыма алдыга коюп, өжөлүгү менен ошол максатты багындырууга дайыма бел байлайт. Эми азыр мен өзүм кыргыз тили, кошумча англис тили деген бөлүмдү аяктаганмын. Биз бүткөнгө чейин англис тили инфакта кандай окулса, ошондой деңгээлде окутулду. Английский фонетика, англис тилинин синтаксиси, жада калса кермет мектептен англис тилинен окутуучу болуп практикага бардык. Бирок эң өкүнүчтүүсү бүткөндө кыргыз тили адабияты окутуучусу деген гана дипломду берип койгону бир аз өкүнүчтүү болду. Бирок мен ичимдеги англис тилди үйрөнөм, англис тилди балдарга окутам деген көксөө аябай күчтүү болгондуктан Россияга барып, Москвадан да кошумча окуп, кошумча англис тили бөлүмүндө окудум. Анан англо-корейскийди өз алдымча окудум. Андан кийин ошол Москвадан Кореяга бардым да. Бул жерде эми ол диплом кандай болгонуна карабастан, эгер адамдын чыныгы, көксөөсү, каалоосу кандай болсо, ошол багытта кете берет дегенге ишенимим чоң. Азыр мен кошумча корей тилинен, араб тилинен, англис тилинен сабактарды берем. Түрк тилинин жазуусун дагы үйрөтүп жүрөм. Демек, ол адамда каалоо болсо, дипломдо кыргыз тили адабияты мугалими болгонуна карабастан, башка тилди үйрөнүп, анан башка тилди үйрөтүүгө далалат жасай берем деген ойдомун. Ушул төз сызыкка оң жакка каратып койсок, бул А деген тыбышты билдирет. Эгерде дагы бир сызыкты кошуп койсок, бул Я деген тыбыш. Эгерде ушул эле сызыкты сол жакка койсок, О болот, дагы бирөөнүн кошсок, Йо. Йоттошкон тамга. Ал эми бул сызыкка бир сызык ылдыйга кылсак У болот, экөөнүн кошуп койсок Ю болот. Бул корей тилиндеги үндүүлөрдү үйрөнүш үчүн биринчи муну тамгаларды базовый үндүү деп коет, базалык үндүүлөр. I менен И тыбышын үйрөнүшүбүз керек. Ушул И деген И тыбыштар гана бири-бирине жалганып атып, кийинки тыбыштар пайда болот.
Эне тилибизди жаштарга жеткире үйрөтүү менен бирге өз кызыгуусу менен башка тилди да өздөштүрөм дегендер үчүн кесипкөй эжекебиз англис тилин, корей тилин, орус тилин, ал тургай араб тилинин алфавиттерин да үйрөтөт. Бул бүгүнкү коомго көп улуттуу өлкөдө таасирдүү пайдасын берет. Аны тил үйрөнүүгө дилгир студенттер кошумча убакыт бөлүп кызыгуу менен үйрөнүп келишет. Негизинен азыркы жаштар кесип тандоодон өтө аксап жатышат. Анткени ата-энелер мажбурлап өзүнүн жете албаган кесибине жеткирүү үчүн аракет кылып, врач болосуң же болбосо экономист болосуң, юрист болосуң деп. Азыркы учурда Кыргызстанда экономист, юрист кесиптеринде өтө көп окуучулар, өтө көп студенттер билим алып жатышат. Бирок аларга азыркы учурда орундуктар жок. Анткени азыркы учурда тил өнүгүп келатат. Орус тили, англис тили бул мамлекеттик тил болгондугу үчүн англис тилине өтө көп басым жасалып атат. Ар бир кайсы соц тармактар болбосун, IT программалоо жана башка нерселерде дагы англис тили болуп жатат да. Араб тамгаларын мен кичине кезимден биринчи класста эле жаттап алгам. Ошондон бери мен кыялданып жүргөм. Мен кичине кезимдеги кыялым ишке ашып жатат деп айта алам. Көп илимпоздордун китептери араб тилинде жазылган, көп пайдалуу илимдер араб тилинде жазылгандыгы үчүн жана аларды так которулбагандыгы үчүн мен ушу тилди өзүмө оңой кылайын деп, ошо тилди тамдап, ушу тилди үйрөнгүм келди. Ta'limul arabiyya wa innaha tuzbitul aql wa tuzidul fil mar'at. 大家好，我叫桑兰，我18岁，我现在学汉语，我非常爱汉语。Барыңыздарга салам. Мен атым Дилназа, мен 18 жаштамын. Мен азыркы учурда Кытай тилинде окуп жатам жана Кытай тилине аябай жакшы көрөм. Келечектеги кесибине кенен арыш таштаган жаш муундар өлкөнүн өсүүсүнө өз салымыбызды кошсок дегенде максаттары бийик. Ал үчүн болгону талыкпаган билим гана жетиштүү. Айбарчын өзү да жаштайына максат кылып, ар бир кыялын орундатып, аны бүгүнкү күнгө чейин улантып келет. Анын дайыма окуп, изденип, билим алуу менен алектенип жүрөрүн кесиптеши баяндап берет. Кыргыз Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультетине келгенден баштап сырттан гана тааныш болуп, чогуу баягы студенттик күндөрдө жүргөнбүз. Бул эже ошол мезгилде эле баягы президенттик стипендияларга өзүнүн кызыгуулары менен, өзүнүн көп өзгөчөлөнгөн бир иштердин үстүнөн аягына чыгып иштей алгандыгы менен ошол студенттик кезде эле өзгөчөлөнүп жүрчү. Айбарчын же бул өзүнүн кыргыз тил адабияты кесибинде гана эмес, тил билүүсү менен өзгөчөлөнүп турат да. Ошол жерин мен баса белгилегим келет. Анткени дегенде бул бүгүн баягы канча тил билсең, ошончо дил билесиң дегенге өтө жакшы ылайыкташкан. Жаштарга дагы айтат: сен өзүңдүн улутуңду, өзүңдүн тилиңди, өзүңдүн каада салтыңды канчалык билсең дагы, башка элдин дагы каада салттарын ошончолук билсең, бул сен эч өксүбөйсүң, артта калбайсың. Демек сен ошол менен дагы алдыга кадамдарды жыласың. Өзүң эч качан турмушта болобу, жашооңда болобу эч кандай кыйынчылыктарда кыйналып, арасат жолдо калбай, өзүңдү ар тараптан өнүктүрө аласың деген бир жакшы сөздөр менен студенттерге бул өзүнүн кесибинен сырткары англис тили, орус тили, корей тили, кытай тилдери менен дагы өзүнчө баягындай курс сыяктуу өтүп, сабагынан деле бул кээ бирлер айтат да, акчага байланыштырат, ошон үчүн өтүп атса керек деген дагы ойлор кээ бир адамдардын арасында болуп калат. Бирок Айбарчын эже андай эмес. Аял затына тиешелүү болгон үй бүлөлүк түйшүктү каарманыбыз Айбарчында өз жумушу менен бирге алып келет. Балдарынын мээримдүү апасы, жолдошунун сүйүктүү жубайы. Ал өзүнүн убактысын бекер өткөрбөстөн ар кандай иш-чараларды студенттер менен бирге өткөрүп, ар күнү жаңы китептерди окуп, жаңы тил үйрөнүүгө ашыгып турат. Бул ага дайыма дем күч берип, шыгын арттырып, аны менен башкалардын сыйына да арзыяларын айтат. Көпчүлүк жаштар өзү кызыктар болгон тилди үйрөнүүдө ар кайсыл окутуу курстарына барышат. Андан жыйынтык ала албай калган учурларында айтышат. Ал эми жеткирип окутууда, мыкты түшүндүрүүдө эжекеси Айбарчындын эмгегин өзгөчө баалашат. Кесипти тандоомдо мен ата-энем көбүрөөк түрткү болду деп ойлойм. Себеби кээ бир азыркы ата-энелер өзүнүн жолу боюнча жолдоп, балдарын өзү каалабаган кесипке тапшыртышат. Ошондуктан бала өзүнүн тандаган кесибине, өзүнүн каалаган кесибине жете албагандыгы үчүн анча сабакка кызыгуусу да жок болот. Биринчи келгенде кыялданып главный корпуста окуйм деп келгем негизи. Андан кийин
өзүбүздүн эжекелери менен тааныштым. Өзүбүздүн эжекелер айрыкча Айбарчын эжеке мага өтө көп түрткү болду. Себеп дегенде Айбарчын эжекенин мындай сүйлөгөн сөзү психологиялык жактан дагы көп таасир этет. Жашоодо өз жолун тандоо боюнча эмнеге ушул кесипке келдип, ушул кесип боюнча дагы алдыга жүрүп кете аламбы деген да ойлор болгон да, биринчи келгендечи. Алдыга алып кете аламбы? Көп ойлонгом, бирок Айбарчын эжеке мени окутуп баштагандан кийин менин ойлорум таптакыр өзгөрдү. Анткени тил адистигинен жеткиликтүү тажрыйбасы бар кесипкөй кайсыл тилди үйрөтпөсүн, жаштардын аң сезимин дыкат изилдөө менен сабак өтүү методун колдонот. Мен биринчи эле баягы капитализм дооруна туш келгенде кимдер көп акча табат деген суроо бергенде англис тилин билгендер көп акча табат деп мен кичинемде эсимде калган. Анан анда деле мен көп акча таап, анан силерди ажыга апарайын, анан англис тилин үйрөнөйүн деген кичинемде 4-класста айткан экенмин да, ошону айтып күлүшөт. Демек бул башында эле ошол акча табуу маселеси болгон экен да. Көрсө 90-жылдары кыйынчылык болгон дагы ким акча көп табат десе англис тилин үйрөнгөндөр депчи. Анан үйдө мага ошол көмөктөшкөндөр, ошол ата-энем мага түрткү болот. Анан араб тилине чоңдайыным раматылык түрткү болгон. Анткени бул тилдердин падышасы, ханышасы араб тили дагы. Араб тилин үйрөнсөң, ошол дубаларды ийине жеткирип, маңыздуу окуй аласың деген түшүнүктү берген да. Анан бир араб тамгасын үйрөтсөң, бул өтө чоң сооп деген түшүнүктү да мээбизге сиңдирип койгон. Анан эми ошол англис тилине көмөкчүлөрүм, мага негизги эле мотиваторлорум бул менин балдарым. Себеби балдарымдын англис тилине мен эркин жардам бере алам. Бардык сабактарына жардам берсем, мындай умница апам деп кээде мындай сүйүнүп, сыймыктанып калышат да. Башкалар сабагын кылып бара албады, анан мен кылып бардым, 5 алдым дегенде, жок дегенде балдарыма жардамым тиет деген максатта дагы өзүмдүн үстүмөн иштеп үйрөнүп баштадым да. Эң чоң мотивация мен үчүн бул балдарым. Кыргыз эли ким? Ал кайсыл өлкө экендигин таанытуу ар бир жаранды милдети. Тил билүү менен жер кыдырып, билимин арттырууну максат кылган жаштар көп. Болгону аларга ар тараптан шык берип, окута билген мугалимдик кесип маанилүү. Hello, my name is Abike. I am choosing this profession translator because it's very interesting profession, and this profession earn much money. And every day, my parents every day support me. Мен бул кесипти тандадым, котормочу деген. Анткени бул өтө кызыктуу. Жана бул чыгыш жана башка чыгыш Азия, Америка өңдүү өлкөлөр менен кызматташтыкты күчөтүп, ал жактан жакшы жактарыны Кыргызстанга үлгү катары алып келип, анан өзүм салымымды кошкум келет. Ошондой эле Бизде аябай кооз жерлер көп Кыргызстанда. Мисалы тоолорубуз, сууларыбыз, шаарларыбыз, жайлоолорубуз аябай толтура. Ошолордун туристтерди өзүбүзгө тартып кыялым бар. Мына ушул түйшүктү сезе билген каарманыбыз Айбарчын Кулышева өз убактысын аябай келген жаштарга тил үйрөтүү менен алек. Келечек кесибин жаш студенттерге арнаган каарманыбыздын эмгеги артында көптөгөн котормочулар, көп тилдүү кесип ээлери, мугалимдер такшалып, өз элин дүйнөгө таанытат деген үмүтүбүз чоң. Андыктан өз кесибинин мыктысы Айбарчын айымга ийгилик каалайбыз.